Апрель айындагы окуя Баткен обласы эмес, бүткүл Кыргыз мамлекети үчүн, биздин мекендештер үчүн оор окуя болуп өттү. Буга бүт биздин мамлекетибизде жашагандар, андан тышкары Россия Федерациясында миграция болуп жүргөндөр, алыскы чет өлкөдө жүргөн биздин жарандар, мекендештер жөн турган жок. Бүт толук кандуу жардамдарын көрсөтүп, аракет кылышып, кээ бирөөлөрү ушул чегара айылдарына чейин келип, сиздер менен жолугушууларды өткөрүп, жардам берип, сиздерди колдоо көрсөтүп турду. Биздин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров дагы билесиздер, кичине эле убакта бир канча жолу келип, элдер менен жолугушуп, айылдарга барып, тиешелүү тапшырмаларды коюп, өзүнүн жарлыгын чыгарып, калыбына келтирүү боюнча, кошумча кандай жумуштарды жасоо боюнча, сос объектилерди куруу боюнча бир канча мамлекет тараптан документтер чыкты. Атайын бул жерде иштөө тобу түзүлдү. Баткен обласына атайын өзүнүн өкүлүн калыбына келтирүү боюнча өкүлүн дайындады. Мындайча айтканда 2021 жылы биз бүт Кыргызстан боюнча биз ошол Баткен обласындагы жанагы чыр чатакта жабыр тарткан элдер менен ошо айылдарга көңүл буруп жумушту иштедик. Убагында буйруса бүттүк, бирок азыр дагы айтып жатасыздар, кээ бир кемчиликтери бар экен. Ал убакта билесиздер, мына 4 айдын ичинде бүт ошол коюлган тапшырманы толук кандуу бүтүрөбүз деп баарыбыз аракет кылып аттык. Бул жерде эч ким айта албайт, мен иштедим деп, бүт баарыбыз иштеп аттык. Эч кимге биз караганыбыз жок. Ким келип жардам берип аткандарына баарына ыраазычылык билдирип турдук. Кудайым бар экен, кыргыз эли бүт тараптан жардамдарды көрсөтүшүп жатты. Кайсыл жерде болсо дагы жардамдарды көрсөтүп жатты. Ыраазычылык айтып кетет элем, мен эл аралык уюмдарга дагы бир канча жардамдарды көрсөтүп, бүгүнкүгө чейин биз менен жүрүшөт, жардам беришип. Ошон үчүн баарына мен ыраазычылыгымы билдирип кетем. Ошону менен бирге Баткен элинин атынан дагы чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем жардам бергендерге. Бирок бүгүнкү күндөгү жыйында айтылып аткан суроолор баары мен үчүн тааныш. Биздин мамлекеттин башчысына дагы бул маселе баары өз убагында маалымат берилип турат. Мына биз ушул калыбына келтирүү жумуштарды биз 3 этапка бөлүп иштедик. Себеби дегенде баарыңыздар туура түшүнүшүңүздөр керек. Ошол айткандай эле бир заматта буну бүтүрүп коюш дагы оңой эмес. Мына бийлик дагы баарыңыздар билесиздер, жаңы келген учур болгон. Бирок ага карабастан өтө чоң жардамдар көрсөтүлдү. 3 этап жумуш менен биринчи этап биз эң негизги этап бул үйлөрдү куруп бүтүш болгон. Өзүңүздөр билесиздер, мына баарыңыздар айылдарды көрүп жүрөсүздөр. Мен бул жерде отургандардын азыр баарыңыздарды эле тааныйм. Баарыңыздар менен көрүшүп, саламдашып, сүйлөшүп чыгыпмын. Бир адамды мен жат деп айта албаймын, биринчи жолу көрүп атам деп айта албайтам азыр. Себеби аз болсо дагы мен Баткен элин бүт баары менен таанышып, бүт баарын билип калдым. Анан албетте сөздөр болуп атат. Бул жерде Гулгакы Мамасалиева ыраазычылыгыңыздарды айтып атасыздар, губернатор менен жолуктурганга деп. Эгер ошондой болуп калса дагы сизге дагы мен ыраазычылыгымды билдирем. Бирок эң негизги биздин милдетибиз эл менен иштеш. Буну бүгүнкү күндө өлкө башчысы өзү айтып жатат. Эл менен биргеликте иштегиле, эл менен жаткыла, эл менен жүргүлө, элден качпагыла деп. Мына бул эле бүгүнкү чогулуш 3-чү жолу өтүп жатат. Бир жолу Бишкек шаарында өттү. Мен өзүм барып катыштым. Себеби Баткен областына мен жооп берем. Жетекчи катары. Жок, мен ал жака барбаймын. 30-40 киши келиптир, мен барбаймын деген нерседен алысмын. Бул экинчи жолу Баткен шаарында өттү. Албетте мен командировкада болуп калып, менин биринчи орун басарым келип, ушул жерде сиздер менен сүйлөшүп, сиздердин сунушуңуздарды алып кеткен. Мына 3-чү жолу бүгүн дагы жумушум меники дагы аябай, мындайча айтканда тыгыз, элдер менен жолугушушум керек эле. Мен Ак Турпак айылынын өкмөтү менен ошол жака кетип атканмын, бирок ушундай маселе туулуп калгандыгы үчүн мен атайын сиздерге келип туруп бардык маселеңиздерге жооп берейин деп ушул жерде келип отурам. Себеби сиздердин бүгүнкү көтөрүп жаткан маселеңиздер мени дагы тынчсыздандырат.
күнү түнү тизлендирет. Канча адамдар түздөн түз телефонума чыгып атат. Менин телефонум ачык. Баарыңыздар менен сүйлөшүп атасыздар. Баарыңыздарга мен жооп берип атамын. Жок дегенде мына WhatsApp'tan жөнөтүп коюп атасыздар маалыматты, мен ошолорго ким болсо дагы ошого жооп жазып атам, убакыт издеп жүрүп. Ошон үчүн урматтуу жыйындын катышуучулары, бүгүнкү маселе чынында эле мындайча айтканда мен азыр баа бере аламын. Бир канча жумушты аткардык. Албетте жумуш бар экен, бул дагы кемчилдик бар экен. Ал кемчилдиктерге сиздер айткандар кемчилдигиңиздерге биз сөзсүз түрдө көңүл бурабыз. Биз ошол кемчилдиктерди оңдоп берүүгө дагы азыр аракет кылабыз. Бүгүнкү биздин сиздер менен жолугушуунун негизинде тыянак чыгарам мен. Министрлер кабинетине мен да маалымат беремин. Мамлекеттик тиешелүү органдар менен дагы сүйлөшүп, кайсыл тарапка биз көңүл бурушубуз керек, кайсыл тарапка дагы бир ирет карап чыгышыбыз керек. Ошого сөзсүз түрдө мен маселени көтөрүп туруп, ар бир сурооңуздар болгон сурооңуздарга сөзсүз түрдө сиздер жооп аласыздар.